Assalamu алейкум, мусулман бир туугандарым. Алгач ушул күндөргө жеткирген Алла Таалага шүгүрлөр болсун, жана пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар болсун. Бүгүнкү укма сабагыбызда пайгамбарыбыздын бир хадисин бөлүшкүм келди сиздер менен. Пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат: "Үч нерсесин сактагандар бул дүйнөсүндөгү ахиретин да сактаган болот" дейт. Алар эмне десе, биринчиси дейт, нафси дейт. Напсесин сактаган адам бул дүйнөсүндөгү ахиретин да сактаган болот. Экинчиси ашказан дейт. Үчүнчүсү тил деп айткан экен. Бирок өкүнүчтүүсү башка бир аалымдарыбыздын айткан бир сөзүндө ашказан бир күндүк ачкачылыкка чыдайт. Бир күн, 2 күн, 3 күн ачкачылыкка чыдашыбыз мүмкүн. Андан кийин азык талап кылып тамак издей баштайбыз. Бирок дейт, рух казан ачкачылыкка өмүр бою чыдай берет. Бирок ошол өмүр бою рух казандын ачкачылыгы коомдогу көптөгөн көйгөйлөрдүн чыгышына себепкер болот дейт. Муну эмне үчүн айтып атабыз? Албетте, эгерде рух казаныбыз ачка боло турган болсо, ушул пайгамбарыбыз айткан хадиске амал кылуубуз бир аз оор болуп калабы деген натыйжага келип турам. Неге? Эгерде рух казаныбыз ачка болсо, анда нафсибизге моюн сунуп, ар кандай Аллага жакпай турган иштерди аткарып коюшубуз мүмкүн. Эгерде рух казаныбыз ачка болсо, ашказаныбыз сураган нерсени адалдыгына, арамдыгына карабай, оозубузга баарын киргизе беришибиз мүмкүн. Эгерде рух казаныбыз ачка боло турган болсо, анда оозубузга келген сөздү сүйлөп, азыр күнүбүздө демократия деп атабыз дагы, оозубузга келген нерсени башкалардын жакшы бир жагын көрбөстөн, жалаң гана айыбын издеп сүйлөй турган тилге ээ болобуз. Бирок айтат, тил бул жырткыч дейт. Эгер бошонуп кетсе, биринчи кезекте өзүңдүн башыңды жейт деп аалымдарыбыз бекеринен айтып аткан жок. Ошол ашказан деле, ошол нафсибиз деле ушул жырткыч айбан сыяктуу. Эгерде алар чеги менен колдонулбаса, Аллахтын буйруктары менен алар өз ордун билбей турган болсо, анда эмне кылышы мүмкүн? Жырткыч сыяктуу алгач өзүбүздүн башыбызды жери анык боло турган бир көрсөтмө деп билсек болот. Бир күнү бир эне, чоң эне, колуна калем алып чиймелеп отурганын көргөн небереси сырттан жүгүрүп келип сурайт дейт: "Чоң эне, эмне кылып жатасыз?" деп. Чоң эне айтат: "Менин эмне кылып жатканым маанилүү эмес, менин колумдагы нерсе маанилүү" дейт. "Мен сенин ошол нерсеге окшош болушуңду каалайм" дейт. Бала таң кала жүгүрүп келип, энесинин колундагы нерсе эмне экен деп жүгүрүп келип караса, колунда жөнөкөй бир карандаш, жөнөкөй бир калем. Таң калып сурайт: "Чоң эне, мен ушул карандашка окшош болушумду каалайсызбы? Эмне себептен?" дейт. Дегенде чоң эне: "Анткени" дейт, "ушул сен жөнөкөй бир калем деп аткан калем 5 сапатка ээ. Мен дагы сенин ушундай бир 5 сапатка ээ болуп чоңоюшуңду каалайм" дейт. Ал 5 сапат эмне десе, албетте биринчиси дейт, ошул калем дейт, сонун сүрөттөрдү тартышы мүмкүн, бирок өзүн башкарып жаткан колду эч качан унутпайт дейт. Өзүм тарттым, мен кылдым деген эгоисттик эч качан абалы жок дейт бул калемде. Анын сыңары, сен дагы дейт, ушундай бир адам бол дейт. Канчалык ийгиликке жетсең дагы, сени жараткан жаратуучуңду унутпа дейт. Кээде биз ушундай бир ийгиликке жетсек, мен өзүм кылдым, өзүм жетиштим деп ар бир нерсеге өзүбүз мактанып келген учурубуз бар. Бирок эгерде ошол ийгиликти Алла Таала насип кылбаса, анда биз ошол ийгиликке жетет белек деген дагы суроону өзүбүзгө кое билип жашашыбыз керек. Экинчиси дейт, чоң эне, бул калемдин дейт, калем ушундай жакшы сүрөттөрдү тартыш үчүн албетте курчуш керек дейт. Курчуш үчүн ал кесилиш керек дейт. Анын сыңары дейт, сен дагы жашоодо аркаңда жакшы бир из калтырыш үчүн сен курчушуң керек дейт. Курчутуш үчүн Алла Таала сенин башыңа ар кандай сыноолорду берет. Ошол сыноолорду көтөрө билүүң менен сен курчуйсуң бул жашоодо дейт. Анткени башыбызга келген ар бир сыноо бизди курчутат. Жашоо деген ушундай
Ташбоор мугалим дейт го. Ал алгач бизди жашатат, анан үйрөтөт. Биринчи үйрөтүп туруп анан жашаткан жери жок. Биринчи жашатат, анан үйрөтөт. Демек, жашоо бизди ушундай сынап туруп, үйрөтүп, анан кийин биз курчугандан кийинки жашоодо өзүбүз жакшы бир изди калтырып кетебиз. Анын сыңары башыбызга келген ар бир сыноону биз өзүбүздү курчута турган бир курал катары көрүшүбүз керек экен. Анткени ошол сыноо биздин башыбызга жөндөн жөн келген жок. Күнүбүздөгү бир вирустун айынан канчалаган адам ызы чууга түшүп атат. А бирок бул вирус дагы бизге көптөгөн сабактарды бериши мүмкүн. Көптөгөн абалда бизди курчутушу мүмкүн. Кийин ушундай нерсе болсо биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Балким ушул бир вирустан кутулуунун жолу Алла Таала бизге мен сунуштайт элем, ар бир үйдө бир садака кутучасы болсо. Ушундай балелерден сактануунун жолу балким садака берүүдөн өтөт. Эртең менен турганда ар жерде томолонуп жаткан балким 1 сомдук, балким 5 сомдук, балким 10 сомдук тыйындарды балдарыбыздын колу менен салдыралы. Ошентип отуруп, бул вирус бизге садака берүүнү үйрөтүп аткандыр. Демек, бул сыноолор бизди жашообузда курчута турган бир сыноолор. Демек, карандаш сыяктуу, ошол калем сыяктуу жакшы жашоодо жакшы бир из калтырып, жакшы бир жашоону үйрөнүшүбүз үчүн сөзсүз түрдө Алла Таала бизди ар кандай сыноолор менен сынайт. Үчүнчүсү, албетте дейт, бул калем менен жазган жазууну өчүрсөң болот дейт. Мен дагы каалайт элем дейт. Сен дагы ушундай бир калем сыяктуу бол, өзүңдүн кылган күнөөлөрүңдү аркасынан тооба кылып жууй ала турган бир инсан болушуңду каалайм дейт. Аркаңдан тооба кылып, ушул кылган күнөөлөрүңдү өчүрө ала турган бир инсан болушуңду каалайм деп айткан экен. Төртүнчүсү дейт, бул калемдин төртүнчү сыры, калемдин сырт эмес, ичи маанилүү. Графит деп коебуз, ичи маанилүү. Башкача айтканда, сырты канчалык кооз болгонуна карабайлы, ал балким бир канча күн, бир канча ай, бир канча жыл биздин үстөлүбүздү кооздоп, сырткы кооздугу менен турушу мүмкүн. Бирок бир убактысы келгенде, анын ичи иштебесе, анын ичи жакшы жазбаса, аны баары бир күн болбосо бир күн таштандыга ыргытаарыбыз анык. Анын сыңары, адам сен дагы ушундай бол, сыртың гана жылтырабастан, ичиңе дагы маани бер деп эне өзүнүн жакшы мисалын айтып атат. Бизде кээде айтып калабыз, сырты жылтырак, ичи калтыраган инсандар толтура деп. Мевлана өзүнүн сөзүндө айтып атат, улуу аалымдардан өзүнүн сөзүндө айтып атат, кандай болсоң ошондой көрүн, кандай көрүнсөң ошондой бол деп атат. Же болбосом дагы бир сөзүндө айтып атат, көптөгөн инсандарды көрдүм, сыртында кийими жок, көптөгөн кийимди көрдүм, ичинде адамы жок дейт да. Демек, жашоодо биз ичинде адамы жок кийим сыяктуу болуп калбайлы. Кийимибиз жок болсо да, адам сыяктуу жашаганды Аллахым насип кылсын. Демек, эне ошол нерсени айтып атат. Ичиңе көңүл бур, сыртыңа эмес деп. Бешинчиси дейт, бул калем дайыма аркасында из калтырат. Мен дагы каалайт элем, сен дайыма аркаңда из калтырган бир инсан бол. Акырында айтарым дагы, Монголдун падышасы бир улуу аалым заттан сурайт экен. Бул ит жакшыбы, же сен жакшысыңбы деп сураганда, аалым айткан экен. Эгерде менде ыйман болсо, мен жакшымын. Эгерде менде ыйман жок болсо, мага караганда ит жакшы деген экен. Ошондо таасирленген монгол падышасы ыйманга келген экен да. Демек, Аллахым баарыбызды ыйман жолунан адаштырбасын. Ар бир кадамыбызда пайгамбарыбыздын хадистери менен, Алла Тааланын аяттары менен жашаганды насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.